Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Мен Улан Дүйшөналы райондук мамлекеттик администрациялардын жана айрым мэриялардын аппараттын жетекчиси кызмат орундарында жогорку балл менен резервде турам. Илимий фантастикалык чыгармаларым үчүн 4 жолу Москва адабий сыйлыктарынын ээсимин. Бул Кыргыз Алтай жана Якут баяны деген илимий фантастикалык китебим. Кыргыз жана орус тилинде жазылган. Мен мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик кызмат тутумундагы системасындагы бүлгүндүү, диверсиялык жагдай жөнүндө айтып бергим келет. Мен баса Алтай тоолорунан сүйлөп жатам, анткени Алтайда метеостанцияда иштеймин. Мен мамлекеттик кызматта жүргөнүмө карабастан 1 жана 11 августта Акипресс маалымат агенттигинде мнение читателей деген бөлүгүндө орусча азыр айтчу сөздөрүмдү 2 жолу макала кылып чыгаргам. Андан тышкары мамлекеттик кадр кызматында иштеп жүргөнүмдө өзүмдүн карьерамды тобокелге салып, субординацияны бузуп, мамлекеттик кызматты өнүктүрүү максатында мамлекеттик кызматты өнүктүрүү концепциямды жана мыйзам долбоорлоруна 7 жолку иштелип жаткан мыйзам долбоорлоруна сунуштарымды берип жүрчүмүн. Өзүмдүн карьерамды тобокелге салып. Азыр мен айта турган нерсе, мамлекеттик кызматта каттардын эбегейсиз көптүгү. Каттар керек, анткени каттар мамлекеттик башкаруунун методу. Каттар аркылуу тапшырмалар берилет. Бирок каттар эбегейсиз көп. Мисалы, айыл өкмөтүнүн жана мэриянын кызматкери айылымды, шаарымды өнүктүрсөм деп көңүл коюп, ойлонуп иштегенди каалайт, жарандарга ыклас мамиле кылганды каалайт, патриот болушат. Бирок каттардын эбегейсиз көптүгү аларга толук кандуу жана сапаттуу иштегенге мүмкүнчүлүк бербейт. Андан тышкары мындай терс көрүнүш бар. Министрлер кабинетинин жана президенттин администрациясынын кылжыңдаган айрым капризный кызматкерлери кат отчетторду эле күтүп турушат. Тигилже бул облустан кат кечиктирилсе, президенттин облустагы өкүлүнө, башкача айтканда губернаторго телефон чалып, өкүрөт, урушат, кана кат деп, керек болсо ашатып сөгүшү мүмкүн жини келип. Ачуусу келген губернатор катты кечиктирген райондун акимине телефон чалат, урушат, ачуусу келет, жана ашатып сөгүшү мүмкүн. Анан райондун акими катты кечиктирген айыл өкмөтүнүн башчысына же мэрге телефон чалат, урушат, кыйкырат, өкүрөт, ачуусу келсе сөгүшү мүмкүн ашатып. Анан ачуусу келген айыл өкмөтүнүн башчысы же мэр катты кечиктирген кызматкерине барат, урушат, кызматтан кетирем деп коркутушу мүмкүн. Анан ал жерде айыл өкмөтүнүн кызматкери же мэриянын кызматкери эшек такалап отурган жок да, ал дагы ошол сыяктуу башка жүздөгөн каттарды жазуу менен алек болуп жаткандыр, же жарандарды кабыл алып алардын көйгөйүн чечип жаткандыр, же жарандардын маселесин чечүү боюнча сырт жакта жүргөндүр. Анан айла жок, айыл өкмөтүнүн кызматкеринин же мэриянын кызматкеринин руху духу түшүп, жогору жактан тил укпай каттарды убагында жазып, эптеп аман калсам болду деген позицияга келип калышы мүмкүн. Эми жыйынтыгында, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сунуштарымды айтсам, жогору жактагы чиновниктер кат жазардан мурда ушул каттын зарылчылыгы барбы деп 7 ойлонуп анан бир кесиш керек. Каттар аз болсун, бирок саз болсун. Андан кийинки сунушум, жогору жактагы чиновниктер, ошол президенттин администрациясындагы жана министрлер кабинетиндеги чиновниктер айыл өкмөттөрүнө, мэрияларга чаң тополоң салып дүрбөлөң кылганын токтотушсун. Андан кийинки сунушум, каттын 3 түрүн аныктап алсак. Биринчи түрү, кат келгенде сөзсүз түрдө жазуу түрүндө жооп берүү варианты түрү. Экинчи каттын түрү ооз эки жооп берип койсо боло турган түрү, жана каттын 3-чү түрү, мамлекеттик кызматта мындай кат бар, маалымат үчүн келген кат. Анан бул каттын 3 түрүн каттын мазмунунда аныкталсын, биринчи түрү, экинчи түрү же 3-чү түрү деп, же болбосо иш кагаздарынын эрежеси боюнча 28 реквизит бар, 29 реквизитти ойлоп чыгалы дагы, ошол 29 реквизити менен каттын биринчи, экинчи же 3-чү түрү деп сөзсүз көрсөтүп туруш керек. Антип көрсөтүп турбасак болбойт. Мисалы, маалымат үчүн келген каттар болот. Анан айрым бөрк ал десе баш алган кызматкерлер болот. Кокой жанакы маалымат үчүн келген катка жооп берип кой жазуу түрүндө.
эмне бар эмне жок, кантке менен ал деген президенттин администрациясынан же министрлер кабинетинен келген деп коркуп, маалымат үчүн келген катка дагы жооп жаздырышы мүмкүн. Анткени жогору жактагы капризный жетекчилерден коркушуп. Так, андан кийин жооп жазбай ооз-эки жооп берүү боюнча. Мисалы, менин билишимче, азыр кечки саат 10дон кийин тойлорду токтотуу боюнча тапшырма тараса керек жана күнүнө кылган ишиңер жөнүндө жооп жазып тургула деп талапты коюшса керек. Мисалы, эмне кереги бар, кат жаздырып, ооба түндөсү рейдке чыктык, тойлордун ээсин жыга чаптык, өлтүрө чаптык, чара колдондук деп жооп жазып отурбай, ооз-эки эле жооп берип койсо болот да мындай каттарга. Мындай олуттуу эмес, опурталдуу эмес каттарга. Мисалы, опурталдуу, жоопкерчиликти талап кылган каттарга мейли жазуу түрүндө жооп берип туралы. Бул жерде биз ойлошубуз мүмкүн, эмне 5 мүнөттүк катты жаза коюш кыйынбы деп. Ооба, 5 мүнөттүк катты жаза коюш кыйын. Анткени 5 мүнөттүк катты айыл өкмөтүндө жана мэрияда эч качан 5 мүнөттө жазып бүтпөйсүң. Жазайын дегиче өйдө жактан телефон чалышып, шаштырышып, тигил катты бер, бул отчетту бер деп иштетишпейт. Алаксытуучу факторлор көп. Анан жарандар келип калышы мүмкүн. Жарандарды кабыл алган оңбу же кат жазып отурган оңбу? Керели кечке столду кучактап, компьютер кучактап кат жазып отургандын ордуна сыртка чыгып, региондорду өнүктүрүү менен жарандарды кабыл алуу менен алек болуш керек деп эсептеймин. Так, андан кийинки сунушум, эгер чын эле шашылыш кат болсо, жогору жактагылар жазганда, бүрсү күнкүдөн эрте эмес талап кылышсын. Анткени бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө айыл өкмөтүнүн кызматкери же мэриянын кызматкери иштерин пландаштырып койгон, мүнөт саатына чейин иш чара пландаштырып койгон, же жарандарга сөз берип койгон, макул үйүңүзгө барып, жерине барып көйгөйүңүздү чечип берейин деп сөз берип койгон. Анан айла жок, жарандарды кабыл албай, жогору жактан ашатып, сөгүп, урушуп жатканда кат жазууга туура келет экен, жарандарды кое туруп. Мындай кылган болбойт. Так, андан кийинки менин сунушум, акыркы сунушум, айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине жана мэриянын кызматкерлерине жогору жактан каттарды шаштырган фактылар боюнча маалымат топтошсун, бир айда бир топтоп турушсун. Анан көз карандысыз мамлекеттик кадр кызматы же болбосо жарандардын арасынан түзүлгөн көз карандысыз комиссия түзүлсүн дагы. Анан баардык жогору жактагы чиновниктердин тигил же бул шаштырган каттарына иликтөө жүргүзсүн. Эгерде негизсиз шаштырып, айыл өкмөттөрүнө тоскоолдук жараткан чиновниктер аныкталса, жоопко тартылсын. Ооба, мен түшүнөм, мамлекеттик кызматта стресске туруктуу адамдар иштеш керек, бирок мен объективдүү диверсиялык жагдай жөнүндө сөз кылдым. Алтай тоолорунан Улан Дүйшөналы.